мыйзамды 5-сазыпта экөөбүз демиргелегенбиз. Комитетте биз терең карадык, бирок биринчи окууда концепциясын кабыл алып берели деп макулдаштык да. Экинчи окууда өкмөттүн позициясына карата кылалы дегенбиз. Бүгүн холдинг анан өкмөттүн позициясын айтсаңар, макулсуңарбы ушул мыйзамга? Себеби дегенде берде 6 айдан кийин кайта ошол кеткен чыгымдардын баарын тең төлөп берет деп жазылып турат. Бир жери бар да. Макул болсоңор, биз макулбуз дегиле. Жок, экинчи окууда сунуштарыңызды беребиз десеңер, так айткыла. Холдинг. Бул прямой силердин интересиңер да. Закон о местном самоуправлении жазылып турат, инфраструктуралар боюнча. Анда баары шайкеш келтириш. Кенжебек Сартыкуловичта туура жазып атат. Ким товар сатат, кто поставляет, кто получает, ошол жеткирип берсин деп атат. Бирок берде логикада бөлөк жагынан бар да. Местный самоуправление калктуу конуш түзүлүп атканда инфраструктурасын баарын түзүп, светин, суусун, жолунун баарын ичинде кылып, анан кийин бериш керек деген жерлер бар. Анда айткыла. Холдинг айтпайсыңар, прямой силерге карайт бул. Закон местного самоуправления боюнча айыл өкмөттөр, мэриялар өзлөрү куруп туруп, анан энергокомпанияларга өткөрүп бериш керек. Тепло болобу, электроэнергия, газ болобу. Бул мыйзам болсо энергокомпанияларга таасир келтирет, потому что буга чейин бир суроо болбоду эле. Мисалы 18-жылы энергокомпанияларда, распред компаниялар 244 ТП курулду, 360 ТП алмаштырылды, кубаттуулугу көбөйтүлүп, ошондой эле 1090 километр аба чубалгылар курулган. Бирок в целом мындай каражаттар энергия секторго азыр жетпей атат. Пландарда бар 19-жылга. Сиз айтсаңыз, холдингдин замы болосу да. Айландырбай эле айтсаңыз, минтип элечи. Мен каршымын бул мыйзамга, же каршы эмесмин. Же болсо экинчи окууда өзүбүздүн заключениени тууралап берели деп. Так айтыш керек да. Биздики азыр бул мыйзамга каршыбыз. Анткени бул закон о госзакупкага тирелип атат, потому что без возмещения затрат напрямую не можем. Муну госзакупка боюнча болушубуз керек. Электроэнергия менен кайтарыш тоже невозможно, потому что запрет бар бартерный сделкаларга. Жок, бул мыйзамда жакшы жагы дагы бар да. Инвестор тапса, же болсо бир спонсор тапса, жол берилип атат курганга. Мурунку мыйзам менен ага да жол берилбей атканда. Азыр бирок жанагы 6 айын өткөндөн кийин кайта кайрып берүүгө бул мамлекеттен кетип калып атат да, Кенжебек Сартыкулович. Аны экинчи окууда карайлы дегенбиз. Ошон үчүн муну концепциясын кабыл алып туруп, күзүндө келгенде экинчи окууда тышательно муну фильтрден өткөзүп, татнакка кылып, анан кийин алып чыгып берсек деген ойдомун. Чоң рахмат. Туура айтасыз, Кожоюбек Жайчевич. Комитетте караганда, экинчи абзацта мен мындай түшүнүктүү болуш үчүн коллегаларга окуп берейинчи. Бүгүнкү иштеп аткан мыйзамда мындай болуп жазылып турат, экинчи абзацта. Бөлүштүрүүчү ишкана 6 айдын ичинде өз эсебинен керектөөчүлөргө материалды сатып алуу, бөлүштүрүүчү ишкананын балансында энергия жабдууларын орнотуу жана ремонттоо боюнча материалдык чыгымдарын төлөп берүүгө милдеттүү деп бүгүнкү мыйзамда жазылып турат. Эми биз ушуга кошумча киргизип атабыз. Эгер абоненттер жаңы электролинияларын өзүнүн эсебинен куруп берсе, ушул эле абзацтагыдай ошону кайра төлөп берсин, бирок электроэнергия аркылуу мүмкүнчүлүгүн жазганбыз да. Бирок биздин бүгүнкү сатып алуулар жөнүндө мыйзамга карама каршы келет деп өкмөт айткандан кийин биз комитетте макул болдук. Экинчи окуу режиминде электроэнергия менен возмещение кылып берүүнү өзгөртүүгө душар кылабыз депчи, өкмөт менен макулдашып. Анан кийин мынакей төрага комитет өзү отурат, ошол жерден өкмөттүн да бардык жактын позициясын угуп туруп, экинчи окуу режиминде ушул абзацты возмещение дегенди мындай өзгөртүү ошол мыйзамга туура келтирип туруп, оңдоп кетебиз деп туруп, ошондуктан концепциясын кабыл алып берүүңөрдү суранып атабыз. Анан дагы бир маселе бар да, Кенжебек Сартыкулович. Бул калктуу конуштарга тиешелүү болуш керек да. Эгерде бирөө тоонун башына 10 километр жерге бир сарай салып алып, бул мыйзам өткөндөн кийин давай мага электроэнергияны алып барып бергиле дегенде болбош керек да. Да, туура айтасыз. Бул азыркы иштеп аткан мыйзамда мындай жазылган экен, акыркы сүйлөмүндө. Кардарлар алыскы райондордо электр менен жабдууну камсыз кылууга өтүнүч билдире алышат деп. Биз ошол редакцияны ошол бойдон эле калтырып атабыз да, мындай калктуу конуш тигүү деп эле азыркы редакция боюнча калып атат. Мен ойлойм, бүгүнкү биз айтып атканда толуктоо калктуу конуштар жөнүндө айтылып атат. Эгер
жеке имараттар, жеке бир жаңы түзүлгөн маселелер болсо, ишканалар болсо, ал только бизнес проекттин негизинде гана ишке ашат депчи. Биз азыр эл жашаган, мындайча айтканда калыптуу конуш, жаңы көчө, жаңы конуштар жөнүндө эле айтып атабыз депчи. Мунун биринчи окууда концепциясын колдоп берип койсоңуздар, урматтуу депутаттар, экинчи окууда муну чынын айтканда жакшылап талкуулап алып чыгабыз комитеттен.